Бул Салиева көчөсүндөгү 42-чи көп кубаттуу үйлөрүн көрктөндүрүүгө чейинки абал. Калк чиш жайгашып, аймакта көп кубаттуу үйлөрдүн айланасы таштандыга толгон. Жаңы жайгашкан автоунаа токтотуучу жайлардын ордунда гараждардын айланасына таштанды толуп, керексиз буюмдардын баары ушул жерге топтолчу. Эми шаардагы мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү жана көрктөндүрүү долбоорунун негизинде асфальт төшөлүп, унаа токтотуучу жай курулду. Үйлөр сырдалып, балдар ойночу аянтчада салынды. Көрүп турган автостоянкалар илгери бир кишилерге таандык гараждар болчу, темир гараждар. Ал темир гараждын ичинде эмне бар? Үйдөн чыккан мусор, хлам. Биз жанагы керек болуп калат деп туруп эле кичинекей мусорлорубузду алып келип эле бул жерге беките берчүбүз. Мынакей. Азыр бардыгы снастетилип, жакшынакай эмелер гараж болуп калды. Ошондой эле биздин балдарыбыз өмүрүндө асфальт көргөн эмес, союз таркаганы. Мына жолдорубуз асфальт алды, гүлдөр эгилди, үйлөрүбүз акталып сырдалды. Көп жылдык каралбай калган бактар кыйылып калыпка келтирилген. Көрктөндүрүүгө каршылык көрсөтүп наразы болгондор дагы болбой койгон жок. Шаардын өнүгүшүнө ар бир жаран салым кошусу керек. Жаңы курулган автоунаа токтотуучу жайды ар бир жаранга мэрия жер бөлүп берген. Ал эми тургундар ар бир гараж үчүн 35 000 сомдон топтоду. Шаардык мэриянын муниципалдык ишканалары жашылдандыруу жана тазалык иштерин мойнуна алган. Кейбір адамдарға жақсы көрініп, кейбір адамдарға жаман көрініп, мен айтышым, мына тазалық комбинаты дейсіңер ме, арам еме, зелен қоз, мына келіп, мына гүлдерін өстіріп, башқа қылып, даже кейбір ишканалар лотокторды қойып, өзінің шыншалық еме қылып, даже көмекчі чарба іштесе керек. Ар бир үйдөн ар түрлүү светте краскалап, башка ушул көп нерселерди бизге шунчалык жакшы жасап берди. Темир гараждар турган, ал гараждар эч кимге пайдасы жок. Кече мен бир интернеттен бир эженин сүйлөгөн сөзүн угуп калдым, аябай туура сүйлөптүр. Үйдө чыккан бүт эски нерселерди алып барып ошол жерге таштай берет элек дейт, пайдасы жок. Унитаз, эски унитаздан бери алып барып коет элек дейт. Бүт мусорду жыйып алган экенбиз дейт. Мына туура ачык акыйкат сөздү айтыптыр да. Мына азыр коюп койду, карагылачы. Мына өздөрүнүн элге рахмат ушул домдогу жашоочуларга. Мына биз муниципалдык жерди бердик, өздөрү ар бири 35 000 сомдон кетирип, ушул гараждарды куруп алышты. Мына өздөрүнө да ыңгайлуу. Келип коюп коет, навестин астында, машинасына да кышка коет элек. Каланын инфраструктурасын жакшыртуу долбоору токтобойт, кезеги менен муниципалдык райондор көрктөндүрүлөт. Таштандыга толгон аймактарда өзгөчө өрт коопсуздугун алдын алууга мүмкүнчүлүк жок. Долбоордун негизги багыты калк коопсуздугун жана жашыл зонанын кеңейтилиши. Бүгүнкү семинардын негизги максаты да шаардагы муниципалдык аймактардын үй башчыларын чогултуп, башка муниципалдык аймактарды үлгү катары тааныштыруу. Ошондой эле элде бул аракетти жайылтуу. Көп кабаттуу үйлөрдүн арасын тартипке келтирүү боюнча мыйзамсыз курулган курулуштарды бузуу боюнча, ошолорду мындай ретке келтирүү боюнча элдин астында ушу сөзүбүздү берип, шаарды бир мындай шаардагыдай кылып оңдойбуз деп аракет мындай сөз берген элек. Ошондо Кулатов кичи чарчасындагы ошол эки үйдүн астын ушундай кылып оңдоп семинар өткөзгөнбүз. Квартальный комитеттер, ушу домкомдор келип катышты да. Биз ушулар баягы 1000 уккандан бир көргөн деп келип көрүп, анан элдерге туура ушуну жеткизип, эгер биз ушу шаардык мэриянын кылып аткан иштерин колдосо, биз бузабыз деген жери бузулгандан кийин кандай иретке келтиргенин, түбү келип кандай элге пайда боло турганын көрсүн деген максатта ушул иш-чараны өткөзүп атабыз да. Учурда Салиева көчөсүндө мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү жана көрктөндүрүү долбоорунун экинчи этабы жүрүп жатат. Анда Жийделик көчөсүнөн Касымалиевага чейин 1 чакырым аралыкка жаңы асфальт төшөлүп, жол кеңейтилүүдө. Жарыктандыруу системасы жаңыртылып, көп кубаттуу үйлөрдүн балкондору бир тептен жасалышы каралган. Мындан сырткары аллея да орун алат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.